Текебаев менен кимдир бирөөлөр урушуп кеткен. Ал жерде Текебаев катайы келип кол салып. Камчыбек Ташиев Өмүрбек Текебаев эмнеге сабалганын айтты. Эл чындыкты билсин. Кол салуулар башталды. Эч ким буга кайдыгер болбош керек. Эмне үчүн? Өмүрбек Черкешевичке кол салуудан 1,5 саат өтсө дагы бир да укук коргоочу, бир да мамлекеттик орган кайрылбады, чалбады. Ошо Өмүрбек Черкешевичтин өкүлдөрүнө чалып, эмне болду? Каерде кол салуу болду? Ким кол салды деп кызыкпады. Эмне үчүн биздин өмүрүбүзгө кол салуу болуп атса, бизди жөн эле кетип аткан жерден уруп согуп атса, эмне үчүн биз кайтып жалдырап жалбарып мамлекетке бизди коргоп бер деп айтышыбыз керек. Эмне үчүн алар өзүлөрү келип коргоп бербейт? Эмне үчүн өзүлөрү сведения албайт? Бул абдан мындай коркунуч нерсе. Илгерки замандагы жанагы НКВД кара машина менен келип алып келе турган заман болуп калды. Буга жол бербешибиз керек. Бүгүндөн баштап жанагы оппозициядагы партияларга кол салуу башталып атат. Мына эгерде бийлик өзү түшүндүрмө бере албаса, эмне үчүн фальсификация болуп атканын мынантип ушинтип жөн эле уурдап, коркутуп, башкалардын оозун жапкан аракет болот. Эл чындыкты билсин. Ушу кечетен бери болуп аткан окуяларга токтолуп кетсеңиз, сиз ГКМдин башчысы катары кандай кабыл алып жатасыз? Бул жерде бизде азыр бир эле маселе каралып атат. Мына кече өзүңүздөр жакшы билгендей, Борбор шайлоо комиссиясынын сайтында жанагы болгон сбой боюнча, ал сбойдун сыртта сбой болгондугу, аны эч кандай системага тиешеси жоктугун биз айтып келе жатабыз. Жана муну биз доказывать этабыз. Ошондой маалда кече кечинде Ахмат Келдибеков тарабынан ошол Центризбекомдун иштөө тартибинин схемасын туура эмес маалыматтарды жазып, өзүнчө бир схема түзүп жазып алып, коомчулукка таратып аткандыгы боюнча биз азыр чара көрүп атабыз. Себеби дегенде бул туура эмес маалыматтар, эч кандай Центризбекомдун схемасы Ахмат Келдибеков көрсөткөндөй иштебейт. Ал өздөрүнө тууралап, ушундай бир коомчулукка бир мындай ишенбейчүлүктү туудуруш үчүн, коомчулукка кандайдыр бир туура эмес маалымат жеткизиш үчүн аракеттер кылышкан. Ошондо биз Ахмат Келдибековду чакырып, ошо козголгон иштин негизинде ал схеманын туура эместигин жана туура система кандай иштээрин, мамлекеттик системанын мамлекеттик деңгээлде кандай корголоорун жана сакталаарын көргөзүү берип атабыз. Ошо кече Текебаевдин баягы кол салуусу, Текебаевге болгон ошол Ахматбек Келдибековдун чакырылышы ГКМга бул баягы ишарат кылуу, баягы тынчыгыла деген ишарат кылуу катары кабылдашып аткандар да бар экен да. Жок, эч кандай ишарат жок. Бул жерде баардыгы мыйзам чегинде каралып атат. Өмүрбек Черкешевичке жасалган баягы эме боюнча, кылмыштуулук боюнча кылмыш иши козголгон. Ички иштер министрлиги тергеп атат. Кылмышкерлер кармалды. Жана мындан ары дагы алыш аягы тергелет. Бүгүнкү күндө коопсуздук кандай деп ойлойсуз? Коопсуздук бир жакшы, эч кандай кооптонууга жагдай жок. Мамлекетибизде, мамлекет территориясында бардык жерлерде кооптуу эч кандай жагдай жок. Бир гана ошол чек ара тилкелеринде 3-4 күндөн бери бир аз мындай кооптонуулар пайда болуп атат. Бирок аны биз оперативдик иштер менен бүтүрүп атабыз. Мына кечинде дагы Баткен районунун Көкташ айылында кыргыз жана тажик чек арачылары менен жергиликтүү бийлик органдарынын башчылары менен жолугуп, түнкү саат 1-де жолугушуу аяктады. Себеби ошол жерде кечинде мынтыктар атылып, адамдар кыргыз тарап бир адамды, тажик тарап бир адамды өздөрүнүн чек араларына киргизип кетишкен. Ошолордо алмаштыруу боюнча жана кооп сактоо боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Алардын эсебинен баары жакшы азырынча. Чек ара бекем, эч кандай мындай чек ара бузулган жок. Бирок кооптонуу бар. Аны биз башка моюнга алышыбыз керек. Ал эми коомдук бүгүнкү кырдаал боюнча эч кандай бир кооптоно турган кырдаал жагдай жок. Бардыгы эле жакшы. Мен ойлоймун, 1-2 күн ичинде Борбор шайлоо комиссиясы колдон эсептөө боюнча жыйынтыгын чыгарат. Кооптонууга эч кандай негиз жок. Жана 70 киши жана маршруткалар менен жүргөндөр боюнчачы, алар эмне
кече Текебаевга кол салгандары булар кооптонууга негиз жокпу? Кол салуу боюнча Текебаев кол салган эмес, Текебаев менен кимдир бирөөлөр урушуп кеткен. Ал жерде Текебаев катайы келип кол салып, Текебаев кандайдыр бир каршылык көрсөткөн эмес. Текебаев менен кимдир бирөө урушуп кеткен. Ошонун азыр ички иштер министрлиги иликтеп атат. Текебаевга кол көтөргөндүгү боюнча уже бир адам кармалды. Мен ойлоймун, бардыгы мыйзам чегинде жок такылат. Эл чындыкты билсин. Провокация жасап арасына киришти, маскаларын чечти да азыр. Это провокация. Элди бузуп атат. Булар кимдер көрдү? Муну да кетти, бийликте отургандар көрдү да, ким көрмөйлү муну? Жардам берип. Ондай таралма. Байке, имиш кылабыз. Тойгузушту го, доказалачы. Я с вами докажу, да? Где я работаю, чем Он доказать жакшылап могулар. Доказать этсен, доказать. Былтыр 3000 чыккан базара, быйыл 1000 сомго да катпайт ошо 3000 сом. Эл кыйналып атат. Олар болбосо акчага алданмагыла. Вот именно, силерди алданбагыла. Биз алданмагыла. Мынерден өлүп берейин, мен бирөөдөн бир тыйын алсам, мына Кудайдан коркуп кайда иштейсиз? Мен айтпайм кайерде иштегенин. Зачем? Мен айтам. Мен айта бер, мага кереги жок, айтпайлы. Хотите разберем? Не надо, жашоо кыйын. Кандай иште аткан? Жашоо кыйын. Кыйын байке, силердин интересиңер башка уже. Интерес башка, мен айтып атам муну. Силердин красивый сөздөрүңөр жок, монда жетти. Против взятия Жапарова. Ну, улуттук ба. Ой, кыла берли, аны все против. Бакиевтин времени бар. Жолдон турбайлы, бека. Сколько можно, байке, чынында уже. Отращение, Нечего делать. жаштар, биз барабыз эртең, могу баары кетет. Кетириш керек. Жапаров. Уақытысы келет, кетет, могулар. Сколько можно? Азыр кетириш керек. Наоборот, Макаленин ордуна сен келбейсиңби? Ким Макален? Сексуалдын ордуна сен келбейсиңби жашырап? Кайра эле эчкимдер келип албадыбы? Сен мени тааныбайсыңбы? Мен да. Мен деле тааныбайсың. Мен да элдикпин, сен да күйүп атасың да. Ошондой эле мен да күйүп атам. Түшүнүп атасың? Ал нерсе бүт бар, далили жок болуп атпайбы аяктанчы? Чыр чатак болуп атат. Түшүнүп атасың? Чыр кылалы деп деле эч ким айткан жок. Эми бир тарап, экинчи тарабында түшүнүп койсуң. Чыр кылалы, учу кылалы деген деле эч ким жок бу жерде. Атайын жазашты да, могу. Ошон эч нерсе жетпейт, биримдик жок болду кыргыздардан бардыгыбызда. Ушунусу жетпейт. Акчага сатылгандар дейм. Акча сатылган сен өзүң келдиң Макаланы. Байке мен өзүм келдим. Жаштарга место жок болгон үчүн келдим. Неге? Почему? Урматтуу Москва шаарында жашаган жана эмгектенген мекендештер, Восток Мед стоматологиясына кош келиңиздер. Бардык кызматтар заманбап технология менен көрсөтүлөт. Тиш дарлоо, тиш салуу, протездин бардык түрлөрү, имплантация, тиш агартуу, эң негизгиси жума күндөрү тиш алуу акысыз. Орутпай жана сапаттуу, ыңгайлуу баада дарлайбыз. Консультация бекер. Восток Мед стоматологиясына кош келиңиздер. Алар мен байке болду деп хотели даже меня успокоить. Ургалап киришти. Анан жүрөшкө чыгып сүйлөшөбүз деп автобусга салып белгисиз тарапка алып кетебиз, ошоктон разборка кылабыз деп аракет кылышты. Анан алардын эмеси ушул эмне үчүн шайлоо бүттү, аны моюнга алгыла, силер жеңилдиңер, биз уттук дейт. Жаңы күчтөр жаштар. Силер бизге орун бошотушуңар дейт. Эмне үчүн эл ПШКнын алдына чыгат? Эми чыгат, укугу. Силердин кандай укугуңар бар? Жеке менчик. Жерге кирип адамдарды коркутууга. Дедим мен аны алдында түзүп алган жагым. Жукулашып отуруп сүйлөштүк да. Анан главарь качып кетти. Адамдар келип калган. Эми уруп күч көргөзүп аткан экөөчө эле болду. Экөөчө болду. Эми калгандары мындай топурап жүргөн адамдар, эми алар ушинтип эле туруп калышты, байке болду депчи. Анткени алар ошо милиция келип калды деп ойлошуп окшойт. Бирок жакын жерде милицияда турган алардын бирөөсү мындай басып келген жок. Мен ушуну баса белгилегим келет. Бирөөсү басып келген жок. Атайын кирип, чакырып, он эмес мүнөттөн гана келишти. Бул саясий террор.
саясий мотив менен адамга кол салып урдап кеткенге аракет кылышты. Эгерде алар урдап кетип азыр тоого чыксак эмне болот эле анын жыйынтыгын айтыш кыйын. Мына бүгүнкү бийликтин жүргүзүп жаткан саясатынын инструменттери ушундай. Табыш керек. Абдан катуу жазалаш керек. Мына кече жакында эл ынтымагы деген уюмдан 15-ин камашты. Мамлекеттик төңкөрүш кылабыз. Бүгүнкү келген бандиттер, анан башкача айта албайт. Бул мамлекеттик стройду, мамлекет түзүлүштүн конституциялык негиздерине соккуру